Бердім ғой, сөйлей беріңіз мінекей. 5-ші микрофонды Чече айтып жолу атпаймын. сүрөтөм. Бербейсизби микрофонду? Беріп атпаймын бұл мына. Рахмат. Урматтуу коллегалар. Мен түшүнөм, биздин парламентте деген аялдарды сыйлашпайт да. Аялдарды сыйлашпаган бүгүн көрдүк, Түркпаны бир кыздан талашып отуруп алдыңар. Макул. Аякта мен сунуш киргизип атсам, мен сунушум даже добушка койгон жоксуңар. Өтпөгөнүн мен түшүнүп атам, но просто мени депутат катары сыйлап койбойсуңарбы? Анча-мынча депутаттарга караганда мен деле добушум өйдөрөөк болот. Зачем вот так унижать? Добушка даже койдуруп бербейсиз. Урматтуу төрага, мен эмне бирдеме күлкүнүчтүү нерсени айтып атамбы? Же сизге шылдыңдай тургандай позицияны бирдемени жеткирип атамбы? Что у вас за отношение хамское такое? Микрофонду каалаганга 20 мүнөт трибунага бересиздер. Каалаганда бересиздер. Анда мен айтсам таарынасыңар, эмне эле тиги бир партиянын атын тергеп атасың, фракциясын деп. Что за отношение? Сыйлабагыла да. Аял киши болсом да, бир мандат округтан келсем деле, анча-мынча мен коллегаларымдан караганда добушум көбүрөөк келген менмин. Не надо меня так оскорблять. Сунушту бергенде деген по закону коюп берсеңер болмок. Не шылдыңдап атасыңар? Уламың чыкпаган сайын совсем эле хамское отношение. Что это такое? Смешно вам? Смеяться будете в другом месте. Мен деле тиги добуш берген адамдарым бар, ошону сыйлагыла. Сколько раз чыксам, микрофонду каалагандай тейлейсиздер. Ушуну президент көрүп атса, сиздин шефиңиз көрүп атса, ошого жеткирип койгула. Нельзя так относиться к депутатам. Я не с улицы пришла. Мени эл шайлап келген. Ошо келгенден кийин бир ошо добушта ошону шылдыңдап отурасыңар. Колдобой эле койгула. Вообще настолько унизительно и оскорбительно именно от наших коллег такой. Еще сидит и смеется.